Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз математика сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабакта баарыңарга ийгилик каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы салмактын чен бирдиктери. Сабактын максаты салмактын чен бирдиктери жөнүндө түшүнүк аласыңар. Салмактын чен бирдиктерин ирилеткенди, майдалаганды билесиңер. Ой жүгүртүүңөр өсөт. Чен бирдикте боюнча түшүнүүңөр калыптанат. Тактыкка, тыкандыкка тарбияланасыңар. 234 карайбыз. 2 дарбыздын салмагы 8 кг. Алардын бирөөнүн салмагы 2 кг болсо, экинчиси андан канча эсе оор. Демек, 8-ди 2-ге бөлөбүз. 4. Жообу экинчи дарбыз 4 эсе оор. 1 пачка чай 200 грамм болсо, 5 пачка чай канча грамм болот? Демек, 200 граммды 5-ке көбөйтөбүз, 1000 грамм болот. Жообу 5 пачка чай 1000 грамм болот балдар. Маселелерде кайсы чоңдуктар жөнүндө айтылды? Ооба, мында салмак чоңдугу жөнүндө айтылды. Ал узундукта эле турмушта кеңири таралган чоңдук. Грамм жана килограмм анын чен бирдиктери. 1 килограмм барабар 1000 грамм. Салмактын булардан да чоң чен бирдиктери бар. Центнер С деп белгиленет. Тонна эң чоң чен бирдик. Ал Т деп белгиленет. Тонна килограммдан 1000 эсе оор балдар. Эсиңерге сактагыла. 1 килограмм барабар 1000 грамм. 1 тонна барабар 1000 килограмм. 1 тонна 10 центнер болот. 1 центнер 100 килограмм болот. Байка, салмактын чен бирдиктери да 10го, 100гө, 1000ге эселүү. Демек, салмактын чен бирдиктерин майдалоодо 10го, 100гө, 1000ге көбөйтүү, ирилетүүдө ошол эле сандарды бөлүү амалы аткарылат. 2 тонна көбөйтүлгөн 1000 барабар 2000 килограмм. 2000 грамм бөлүнгөн 1000 барабар 2 килограмм болот. 235-ти кээ бирлерин ирилетип, кээ бирлерин майдалайсыңар. 236-ны дагы ошондой аткарасыңар балдар. 237. Яшикке ар бири 500 граммдан болгон 8 пачка печенье салынды. Яшиктин өзүнүн салмагы 1 килограмм 200 грамм болсо, печенье менен кошкондо анын салмагы канча болот? Печенье 500 грамм 8 пачка, яшик 1 килограмм 200 грамм. Жалпы салмагы канча? Маселени чыгарасыңар. 239. Тик бурчтуктун диагоналдарын, жактарын ченеп, тамгаларды пайдаланып, аларды жазып чык. Бир нече барабардык жаз. Демек, Асы барабар канча, Б'ды барабар канча экенин жазасыңар. Үйгө тапшырма 240-мисал. Салмактын чен бирдиктерин жаттайсыңар.